уялабыз деп жүрөсүңөр, башка болуп жүрөсүңөр. Президентибиздин берген тапшырмасы негизинде эми Баткен чыныгы Баткен шаары болот. İçinde 20 жылы күзгө мына биринчи баштаган жумуштары мына үйлөр ишке кирет. Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетinin төрағасы Камчыбек Ташиев бүгүн Баткен шаарында ипотекалык үйлөрдүн пайдаланууна мезгил кутусун салды. Шаардын Курманжанды атка жана Алымбекти атка көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы Асман резиденс номер 1 турак жай комплексинде 3 жана 2 1 бөлмөлүү 12 кабаттан турган 37 блок үйдүн курулушу пландалган. Батирлердин жалпы саны 2364. Турак жай комплекси курулуп жаткан жердин жалпы аянты 7 гектар. Долбоор боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астында спорт жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлары, коомдук тамактануучу жайлар жана соода дүкөндөр камтылган. Бул батирдин берилиши 3 этап менен берилет. Доступный, льготный, социальный болуп. 4% менен 8% менен. Бул өзүнүн онлайн порталдан телефон аркылуу турса болот, интернет аркылуу турса болот. Азыркы учурда биз мына Баткен шаарына, Ош шаарына мамлекеттик ипотека компаниянын кызматкерлеринин филиалдарын ачып атабыз. Жакын арада мына вторниктен баштап келип кызмат өтө башташат. Жакын арада Баткен шаарынын бүт эмеси жарандар келип, мэриянын зданиясына келип ошол жерде отуруп турган бул белгилүү болду.